Тазалыкты сактоо, жетиштүү жана туура тамактануу, спорт менен денени чыңдоо, бекем ден соолукка өбөлгө. Эфирде Дениз Ак балдар берүүсү, Дениз Ак балдар жаркын келечек. Салам достор, эфирде Дениз Ак балдар күчтүү мамлекет берүүсү, аны мен Жасмина Сайдиманова алып барам. Бүгүн бизде конокто Бекбол Бакытуулу, кош келипсиз. Нурислам Ашыров, саламатсызбы? Жана Эмиль Жайнаков, кош келипсиздер. Бүгүн биз тармактагы коопсуздук жөнүндө кеп кылабыз. Алгач эле сөздү анда Эмилге берсем, Эмиль бизге өзүнүн топтоп келген маалыматтары менен бөлүшүп өтсүн. Салам достор, менин атым Эмиль. Мен силерге бүгүн тармактагы коопсуздук жөнүндө маалымат айтып берем. Биринчи эле ата-эненин уруксаты менен компьютерге кирүү керек. Интернетте таанышкан адам телефон номериңди же үйүң дарегини, адрести, сүрөтүңдү жөнөттөсө ата-эне менен кеңешип, кийин жөнөтүш керек. Анан WhatsApp'тан келген ссылкаларды, файлдарды ачпоо керек. Телефонуңа вирус өткөрүп алышы мүмкүн, же болбосо бир вирусторго кошуп коюшу мүмкүн. Же болбосо сенин жеке маалыматыңды алып алышы мүмкүн, Анан сообщение бандай паспортуңду сүрөтүн көрсөт, интернетке 10 гигабайт берем десе, паспортту көрсөтпөш керек. Анан Facebook'тагы игралардан тесттен өтүү деген бар, ошодон тесттен өтпөө керек. Өзүңүн маалымат каерде жашашың бардыгын билип алышы мүмкүн. Анан игралар боюнча дагы алданып калбашың керек. Кээ-бир адамдар алдап коет. Мага подписка ташта, баягы айдыңды жөнөт деп алдап коюшу мүмкүн. Алдап сенин аккаунтуңду алып алышы мүмкүн Дагы маалыматыңыз барбы? Рахмат, азаматсыз Эмиль. Анда кезекти Нурисламга берсем, Нурислам дагы өзүн билген маалыматтар менен биз менен бөлүшсүн, Я тоже согласен с словами Эмиля. Нужно соблюдать несколько правил. Например, нельзя скидывать чужому человеку свои данные, например, свой адрес, номер школы, где ты живешь, телефон, номер и так далее. Есть два типа онлайн и реальные проблемы. Например, реальные проблемы, они могут украсть у тебя документы, кошелек, узнать твое местоположение. Онлайн — это когда они видят через телефон, камеру видят, они могут отслеживать тебя. Есть Big Data, это отслеживает твои лайки и предлагает еще больше похожих видео, чтобы это приложение развивалось. Например, есть в ТикТоке, если ты поставил лайк, они сразу предлагают еще другие, и у тебя, получается, будет в рекомендациях такие видео, которые ты поставил им лайк. Все. Спасибо, Нурислам. Азаматсыз өтө кызыктуу маалыматтарды топтоп келипсиз. Анда кезекти Бекбол сизге берсем, сиз дагы биздин балдарыбызга толуктоочу маалыматтарыңыз менен бөлүшсөңүз болот. Чоң рахмат. Эмиль, Нурислам абдан туура информацияларды, маалыматтарды топтоп келиптир. Чынында эле өзүң жүргөн же болбосо жаш балдар үчүн өзү окуп аткан мектептерди бейтаныш адамга айтпоо керек. Себеби бейтаныш адамдын оюнда эмне бар экенин эч ким билбейт. Азыр заман башкача дегендей. Балким ал ошол урдап кетиши мүмкүн, ошол неме кылып. Эң жаман андай болбосун. Эң негизгиси Нурислам айткандай эки фактор болот. Ошол жашоодогу безопасность, анан бул интернеттеги. Азыркы учурда интернет абдан өнүгүп кеткенден кийин карасаңыздар эшикте деле жаш балдар ойнобой калды. Азыркы учурда бардыгы телефон менен жашоосу ошол телефондун ичинде өтүп атат. Демек ошол интернеттин безопасность не деп аттыңыз эле? Коопсуздук. Интернеттеги коопсуздукка
көңүл бурушубуз керек. Көп учурларда эң алгачкы коопсуздук бул телефон чалуу болушу мүмкүн. Телефон чалып, биз ушул Кыргызстан банктын операторубуз бизге сиздин немеңиз, картаңыз аяктап калыптыр. Андыктан сиздин картаңыз заблок болуп калат же болбосо бирөө сиздин картаңыз менен колдоноюн деп атат. Эгер сиз бизге срочный тез аранын ичинде картаңыздын алды аркасын тартып жөнөтүп койбосоңуз, сиздин картаңыздагы акчанын бардыгын алып коет деп ал манипуляция кылат да, адамдын сезими менен ойноп, адам өзүн жоготкондуктан акчамды жоготуп койбоюн деп көп учурларда ошол картанын алды аркасын тартып жөнөтүп берет. Ошол чалган номерлерди караш керек. Эч качан да Билайн, Ошка же болбосо Мегакомдор менен чалбайт алар. Өздөрүнүн Кыргызстан банкты, мисалы Кыргызстан банктан чалса өздөрүнүн служебный номери менен чалат. Ал башкача коддор менен өлчөм, бир же ошондой бир 4 цифра, 6 цифра болот. Чалуулардан кийин өтсөк, бул WhatsApp. Азыркы учурда ошо жашы улгайган жарандарыбыз булга да өтө көп алданууда десек болот. Мисалы Халил банк 100 000 акча таратып атат. Ушул анкетаны толтуруп койсоң бул болду дейт. Ушул ссылканы жөнөтөт. Ал дагы эми бир тууганыңдан келет, анан ишенип кирсең, ал болбогон эле бир сайт болгон болот. Ал жерден ошонун ссылканы создать эткен адамдар рекламадан акча иштейт биринчиден. Экинчиден ошол данныйыңды полный толтуруп алат. Ошол сенин данныйыңды урдатасың, башкача айтканда. Үчүнчүдөн ал сиздин телефонуңузга же болбосо компьютериңизге кандайдыр бир программаны киргизип коюшу мүмкүн. Ал программа токен деп аталат. Ошол сиздин процессорыңыз, башкача айтканда телефонуңуздун мээсинен кандайдыр бир 10% күчүн алат да, өздөрүгө акча иштейт. Бирок сизге билинбейт ал. Болгону телефонуңуз каты баштайт, кичине же болбосо компьютериңиз кичине алсыра баштайт. Башкача айтканда сиздин уюлдук телефонуңуз менен же компьютериңиз менен колдонот десек болот. Анан интернеттен эгерде Лалафодон же башка интернет тармагынан эми көбүнчө сатабыз да. Лалафодон мындай жөнөкөй эле жарандар алып сатат. Мисалы мен телефон алып, башка телефон ала турган болсом, именно iPhone сатып аткан болсом, мен ушундай учурга туш келгем. iPhone'умду чыгарып сатып аткан учурда бир номерден сообщение түшкөн WhatsApp'тан. Мен сиздин телефонуңузду алам. Мага сиздин бааңыз дал келди. Мен ыраазымын ошол баага. Болгону iCloud аккаунтты ошол телефонуңузга киргизип көрүңүзчү. Меники кирбей атат. Эгер кирсе, мен сиздикини бүгүн сатып алам деди. Макул дедим. Анын логин терем, паролун терем, дален бассам, уже эки баскычтуу пароль коюптур да бул. Бир баскычтуусу ошо логин пароль деле терип кирип кетесиз. Эки баскычтуусу бул ар 15 секунд сайын пароль өзгөрүп турат. Эгерде ошол паролду киргизе турган болсоңуз iPhone'го, iPhone'уңуз болгону кирпичке айланып калат. Ал 15 секундтан кийин паролуңуз өзгөрөт, аны таппайсыз. Эгерде ошо алдана турган болсоңуз, ал мошенниктер айтат, 15 000 акча берсеңиз, мен сиздин паролуңузду чыгарып берем, iPhone'уңузду дейм. Анан кааласаңыз ошол бойдон кала берсин дейт. Анан эмнеге анттыңер десең, сиздин сабатсыз экениңизден пайдаланып биз ушинттик. Ошон үчүн кичине сабаттуураак болуш керек. Ооба, сөзсүз түрдө азыркы учурда жаш балдардын баары эле iPhone'го кызыгышат, баары эле iPhone алгысы келет. Көбүнчө iPhone колдонгондор ушундай алдамчылардын калтыгына илинип калбаш керек. Анан дагы WhatsApp'та көбүнчө ссылкалар келгенде кирсең, ушундай iPhone утуп аласың, же болбосо компьютер утуп аласың, тезинен баскычты деген маалыматтарга дагы сөзсүз түрдө ишенбеш керек. Instagram'да, Facebook'та, TikTok'то кайсыл жакта отурсаңыз дагы бардык алдамчыларга ишенбей, сөзсүз түрдө текшерип, эмнеге кирип атасыз, эмнени көрүп атасыз, ошону сөзсүз түрдө көрүш керек. Анан дагы ата-энелерге эскертип кетейик, сөзсүз түрдө родительский контроль деген азыр приложение чыккан. Ар бир балаңыздын телефонуна орнотуп койсоңуз болот. Интернетте канча мүнөт, канча саат отурганын текшерип туруп, убактысын ченемдеп койсоңуз болот. Анан дагы ар бир балаңызга сөзсүз түрдө орнотуп, балаңыз кайсыл сайттарда отурат, кайсыл жакка кирет, ошону сөзсүз түрдө текшериш керек. Анда силердин сурооңорду Бекбол байкеге сурооңор болсо узатсаңар болот.
кантип фейк аккаунттарды билсе болот? Фейк аккаунттарды билиш оңой эле негизи. Instagram же WhatsApp же TikToktон биринчиден кирип көрөсүздөр. Фейк аккаунттар эң жөнөкөй юзер деле мындай жөнөкөй эле аттар менен кирет. Же болбосо ошол бир адамдын аты жөнүн жазып коет, бирок ал адамдын ичине кирсеңиз ал адам жөнүндө эч кандай маалымат жок. Же болбосо ар кандай сүрөттөрдү киргизип коет. Бул фейк аккаунт деп эсептелет. Хоть ал реальный чыныгы адам отурса деле ал фейк аккаунт болуп эсептелет. Себеби ал бирөөнүн аккаунт экенин билинбейт. Анан ошол киргизген сүрөттөрүн карайсыз. Эгер бир кыздын же баланын сүрөтү кирип турган болсо, даталарын карайсыздар. Даталары бир убакта кирүү. Фейк аккаунттар аккаунтты ачып туруп эле 20-30 сүрөттү бир киргизип коет. Кичине правдоподобный аккаунтка окшош үчүн ошондой кылат. Анан көрсөңүздөр бир датадан кирип турган болсо, бул дагы фейк аккаунт. Анан дагы тереңирээк изилдеп көрөйүн десеңиздер, ал жазган комментарийлерди көрөсүз. Комментарийлер жаман немеде жазылган болсо, бирөөнү каралоо, бирөөгө целенаправленно дейт, кечиресиздер орусча неме кылганыбыз үчүн. Ошондой комментарийлерин карап билсеңиздер болот. Негизги чыныгы адамдар сторисин көрсөңүздөр, мен мисалы өзү чыныгы адам катары стористерден киргизип турам, өзүм жөнүндө өзүм сүйлөп, ошол чыныгы адам болуп эсептелет. Мындайча айтканда азыркы фейк аккаунттар троллдор деп эсептелип калды, бирөөнү басынтыш үчүн, бирөөнү жемелеп жакалаш үчүн азыр соц тармактарда ушундай троллдор өтө көп пайда болду. Аларды дагы сөзсүздөрдө текшерсеңер болот. Сүрөтүн алып туруп ошол адамдын эгерде реалдуу адамга окшош болсо, ал адамдын сүрөтүн аласыңар дагы Google'га фотосу менен жүктөп туруп көрсөңөр болот. Ал фото кимдики, каяктан чыккан, качан чыккан, ошону дагы Google, Яндекс дагы силерге далилдеп берет. Кийинки суроону узатсаңар болот. Инстаграмда пароль кантип сактап калса болот? Эми соц тармактагы бардык эле парольдор көбүнчө адамдар эсинен чыгарбаш үчүн телефон номерини же болбосо туулган датасыны жазып тура аягына атын жазып коет. Эгерде жөнөкөй эле адамга мен мисалы атака кыла турган болсом, өзүм эми атака кылбайм го негизи, чабуул жасай турган болсом, анын ал жөнүндө бардык маалыматтарды изилдеп чыгам. Качан туулган, ошого окшоп парольдорду жазып көрөм. Ошол парольдору дал келип калса болду, мен ошол адамдын соцсетиге кире алам, ошолго мага доступ болуп калат. Кантип сактоо үчүн сизге тиешеси жок, же болбосо сизге тиешеси болсо дагы кандайдыр бир макалды алсак болот. Жаш келсе ашка, кары келсе ишке дегендей, жаш дегенге Ж, келсе дегенге К, Л. Узунураак сөздөрдүн эки тамгасын алсак болот. Өзүбүзгө бир тааныш немени кылсак болот. Тааныш макалдарды же сүйүү ырларны же ырларды ошол эки сап же бир сапты алып туруп, ошонун тамгаларын өзүңүздөр жаттап калгандай кылып жазып койсоңуздар эч ким таба албайт. Эгер алда кыйын десеңиздер, Bitwarden деген программа чыккан азыркы учурда. Bitwarden бул сизге автоматически өзү сизге пароль чыгарып берет жана аны сактап берет. Болгону сиз Bitwardenге кирүү үчүн бир парольду эстеп каласыз. Ал жака киргенден кийин 40-50 пароль, чексиз парольду сактап калса болот. Мен мисалы ошону менен пайдаланам. Ал жакта менден адашпасам 30-40 соцсеттердин, сайттардын парольдору сакталып турат. Сөзсүз түрдө ушул Bitwardenди телефоңорго көчүрүп алып, ата энеңерге дагы айтсаңар болот. Өзүңөр дагы сактап алып, парольдоруңарды ошол программада сактасаңар, мындайча айтканда, коопсуз болуп сакталат. Эч ким силерди азгы тил менен айтканда взломать этип кире алышпайт силердин аккаунтуңарга. Өзүңөргө сак болушуңар керек. Анда бизге бөлүнгөн убакта соңуна келип баратат. Анда силерге ачык микрофон берейин, өзүңөрдүн кеңешиңер менен биздин угармандар менен бөлүшүп өтсөңөр болот. Биз айткан өдөдөгү маалыматтарды жакшылап көргүлө жана окугула.
Чоң рахмат. Интернетте баягы сак болуп кибербуллингке түшүп калбагыла. Чоң рахмат. Барыңыздарга безопасность каалайм. Коопсуздукту каалайсыз. Коопсуздукту каалайм. Интернеттеги келген алдамчыларга алданбаңыздар демекчимин. Чоң рахмат. Сөзсүз түрдө ардактуу армандар, достор, жогоруда айтылган баардык маалыматтарды кулагыңызга түйүп алыңыздар, алданып калбаңыздар, соц тармактардагы ар кандай алдамчыларга ишенбеңиздер, бейтааныш ссылкаларга кирбеңиздер деп кеңеш берет элек дагы. Биз сиздер менен коштошуп калабыз. Эфирде Дени Сак балдар күчтүү мамлекет берүүсү болду. Аны мен Жасмина Сайтибанова алып бардым. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта калыңыздар.